Бул мыйзам долбоору Улуттук банктын мыйзамына толуктоо катары кирип атат. 5 өзгөртүү киргизилип атат. Биринчи өзгөртүүсү. Улуттук банктын максаттарына кошумча мына урматтуу президентибиз Улуттук банктын банкирлердин майрамы күнү өзүнүн куттуктоосунда айтып кетти. Жаңы финансылык технологияларды өнүктүргүлө деген. Өзүнүн оюн айтып, ошол багытта өнүктүрүүгө бизге тапшырма берилди да. Ошол тапшырманын негизинде Улуттук банктын максаттарына өзгөртүп, ушул технологияды өнүктүрсүн деген биз мыйзам аркылуу ошол мыйзам менен бекемдеп атабыз. Биринчи эмеси, өзгөртүүсү. Экинчиси, биз Улуттук банкта бизде мына чиновник бюрократизм деп коет да. Айлап, жылдап чечилбеген маселелер бар экен. Ошого Улуттук банк түздөн-түз 10 күндүн ичинде жооп берсин. Же болбосо экинчи жолу кайрылса 5 күндүн ичинде жооп берсин деп экинчи өзгөртүүнү киргизилет. Үчүнчү өзгөртүүсү, биз финансылык технологиялык компанияларга уставтык капиталын 150-2-3% чейин, универсалдык банктан 3% чейин кылгыла деп атабыз. Себеби бул финансылык компаниялар бул рисковый кредит бербейт, депозитке акча албайт, рисковый операцияларды кылбайт, башка акциялар менен иштебейт. Ошондуктан буга башкача көз караш болуш керек деген ошондо өзгөртүүнү киргизип атабыз. Андан кийин биз сөзсүз түрдө бул компанияларга Улуттук банктан корреспондентский счетторду ачып бергиле деп атабыз. Улуттук банкта ошол жерде ачылыш керек деп. Себеби Улуттук банктын мындай бизде 3 класс A'дагы надежный банктар жок. Ошон үчүн бул компания финансылык секторда чоң иштерди кылгандыгы үчүн Улуттук банк контроль кылсын деген өзгөртүүнү киргизип атабыз. Андан кийин акыркы өзгөртүү, эгер ошол компаниялар алтын менен иштесе, алтынды Улуттук банктын хранилищесинде сакталсын деген мыйзамдыга өзгөртүү киргизип атабыз. Буга чейин ошондой өзгөртүү жок экен. Улуттук банкка башка компаниялардын алтынын сактаганга уруксат жок экен да. Ушундай өзгөртүүлөрдү киргиздик. Эми бул деген мындайча айтканда бардык параметрлерди, башка обоснованияларды баарын бердик. Эгер таанышкыңыздар келсе, сайтта бардыгы эмне себептен ошондой справка обоснованиясында да баары жазылып турат. Мыйзам негизинен абдан дыкат иштелип чыкты. Бул мыйзамга демилгечилер сурап атасыздар. Бул мыйзамды азыр 50ден ашык депутат демилгелеп атат. 50ден ашык депутат демилгелеп ушул мыйзамды киргизип атабыз.